Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Садыр Жапаров айтылган сөз атылган ок. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өзүнүн телеграм каналы аркылуу кыргыз элине кайрылуу жолдоду. Саурду олгула айтылган сөз атылган ок. Аккан суудай шарагабыз шашылып, адашпайлы биз адамдар аңтарылып чачылып, кээде байкап кээ бир адамдардын мүнөзүн таң каласың айлан кетип баш кагып, кара тизмеге кирген ууру зыянкечтер буюрса сөзсүз камалат, чек ара маселеси чечилбей каралбай койбойт. Элдин негизги көйгөйлөрү да акырындап Кудай буюрса чечилет деп билдирген Садыр Жапаров. Күн санап, саат санап жаратканга жалынып, Камчыбек Ташиевдин өмүрүн тилеп келди жумурай журт. Жаратканым жалгап элдин тилегин берди. Германиядан жүрөгүнө операция ийгиликтүү жасалып, аз убакытта сакайып, ата журтуна аман эсен кайтып келди. Элдин кубанычына чек жок. Алыста оору менен алышып жатса дагы анасы эли жеринде болду. Карагылачы келери менен үйүнө кайрылбастан Баткенге сапар тартып, чийерленген чек ара маселесин чечүүгө барды. Не деген эл үчүн күйгөн камкорлук, намыскөйлүк, жоопкерчиликтик. СССР учурунда жашасын Ленин, жашасын коммунисттик партия парад учурунда плакаттарды көтөрүп кыйкырып өтчүлүк. Бүгүн мен колума баннерге жаздырып, жашасын Камчыбек, жашасын азыркынын манасы Ташиев деп аянтка чыгып кыйкыргым келди. Жарым ай мурун ага бир жыйында жолугуп, Камчыбегиним, мени кабыл алып койчу, кеп кеңешим бар десем, колун сунуп, байке мен алыска кетип жатамын, ошол жактан кайтып келейин, анан сөзсүз жолугабыз деген эле. Көрсө операцияга даярдык көрүп жаткан турбайбы? Анда мен тактап сураган эмесмин. Кабыл албай деле кой. Мен үчүн сенин аман эсен кайтып келгениң баарынан баалуу болду. Кубанып жыргап турамын. Камчыбегиним, көрүп турамын, баардык кырдаалды, ишин чаштан көп. Бирок чалыгып чарчап турасың. Бир аз эс алып, ден соолугуңду чындап алып, анан маанилүү мамлекеттик иштериңди бүтүргүн. Болгону өзүңдү аяп асырагын. Баткенден келатып, айылга кайрылып, ырымдап түлөө өткөзүп, карыялардын батасын ала кел. Мен сыймыктанган намыскө иним. Мелис Сарыпбек, чаармачыл жаман агаң. Эгерде Баткен облусу өзгөчө макамга ээ болсо, аны генерал-губернатор жетектейт. Бул туурасында УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев чек арага жакын аймактардын жашоочулары менен жолугушуп жатканда айтты. Баткен облусуна өзгөчө статус бере турган болсо, анын башчысы генерал-губернатор болот. Жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин ишке өзү коюп алып, чечимдерди өзү кабыл алып, ушул жерде өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрү болот, деди Ташиев. Ал мындай макам Кыргызстандагы дубандардын ичинен жалгыз гана Баткен облусу үчүн каралып жаткандыгын айтты. Буга чейин премьер-министр Улукбек өкмөт Баткен облусуна өзгөчө статус берүү маселесин карап жаткандыгын айткан. Ал эми 3 күн мурда 15 февралда Өмүрбек Суаналиев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Бакир Тайыровдун үй камагына чыккандыгын Исхак Масалиев акылдан адашкандык деп жазды. Бул тууралуу мурдагы депутат Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Жаңылыктар каржы полициясынын мурунку башчысы бюджетке 20 миллион сом төлөгөндүгүнө байланыштуу бошотулганын кабарлады. Ал эми кылмыш иши мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисинен ири суммадагы акча талап кылуу фактысы боюнча болгон. Суроо туулат, акча кайда кайтып келиши керек? Мүмкүн ошол эле мамлекеттик ишкананын жетекчиси, бирок бюджетте жок. Түшүнүгүм боюнча бул акча бир адамдын жеке менчиги эмес, ишкананын каражаты. Жалпысынан алганда бул толук акылсыздык. Мен акча алдым, кийин кайтарып бердим, болду, сен бошсуң. Кантсе да каржы полициясынын начальниги кылмыш иши козголгондон кийин коркуу сезими пайда болгондо гана тергөө менен келишим түзгөн. Башкача айтканда өз ыктыяры менен эмес, тергөө менен кызматташуу жазаны жеңилдетиши керек. Бирок андан толук бошотулбашы керек, деди экс-депутат. Эртең Арзыбек Бурканов камалат. Бул тууралуу Facebooktун Усман Бек аттуу колдонуучусу президент Садыр Жапаровдун эң жакын кеңешчилеринин бири Арзыбек Бурканов камалаарын жазып чыкты. Эртең же бүрсү күнү Арзыбек Бурканов камалат, иш ГКНБга өттү дейт ал. Аргумент KG. Экс-премьер жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин аянты 33 гектар болгон заводу бар. Бул туурасында УКМКнын жетекчиси чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочулары менен жолугуп жатканда билдирди. Анын айтымына караганда, бир адам эле 10-15 завод фабрикаларды басып алган учурлар бар. Ачык айтып коеюн, Кубанычбек Жумалиев деген депутатты кармадык эле, бизнес кылып тапкам дейт. Кантип ал бизнес кылып табат? Бишкектеги ЭВМ заводу 33 гектар жерде турат экен. Аны кантип сатып алат? Ошонун ичинде эле 37 же 38 ири имарат бар экен. Ал сатып алган жок, ал элдин ырыскысы, деди Ташиев. УКМК жетекчиси учурда объектилер туура эмес менчиктештирилгенин белгиледи. Бизнес кылып кантип сатып алган? Ошонун баарына мамлекеттеги туура эмес менчиктештирүүнүн эсебинен ээ болду. Азыр жыргап жашап жатат. Андан ары бала чакасы, кийин неберелери жыргап жашайт. Ал эми баягы эч нерсе албай калган адамдар ошол бойдон калып кете берет. Ошондуктан туугандар социалдык теңдештирүүнү киргизиш керек. Ошондуктан коррупционерлерди талкалап жок кылуу керек, деди Ташиев. Белгилей кетсек, депутат Кубанычбек Жумалиев 4 февралда коррупцияга шектелип камалган. Ал эл
эл аралык медициналык университетке лицензияны мыйзамсыз алганы жана 78 жакын кыймылсыз мүлктүн ээси экени аныкталган. Садыр Жапаровдун Россия Федерациясына жасай турган сапары 24-25 февралга белгиленген. Мамлекет башчы учурда ТКР даярдыктан улам обочолонууда болуп жатат. Бул иш сапардан эки тараптан көп нерсени күтүп жатат. Саясий көздөн кечирүү. Кыргыз Республикасынын президентинин эл аралык жогорку деңгээлде биринчи ирет чыгышы. Мындан тышкары стратегиялык өнөктөштөрдүн мамилесинин кайсы багыт менен өнүгө турганы аныкталмакчы. Спутник Кыргызстан радиосундагы маекте Аскар Бешимов октябрдагы элдик толкундоолордон кийин бул иш сапар өзгөчө маанилүү экенин белгиледи. Албетте сырткы багыттагы бир канча вектордо биз үчүн маанилүү орунду Россия ээлейт. Жаңы шайланган президент биринчи иш сапарын ал жака жөн жерден жасаган жок. Буга көптөн бери даярданды. Октябрдагы турукташуудан кийин иш башталды. Биринчиси ар дайым көптөрдүн көз алдында болот. Мындайча айтканда көздөн кечирүү, көз салуу байкоо жүрөт. Анын үстүнө бул мезгилдери бизде башкачараак абал түзүлгөн. Азыр президент өлкөнүн ичине гана белгилүү, сырткы аренада көзгө урунарлык кадамдарды жасай элек. Экинчи учур Россия президенти Владимир Путин көп кайталап жүргөн алаканын кызматташуунун алкагын белгилеп алуу. Тагыраагы окуяларга бай берүү, азыр биз турган абалды жана андан ары кандай жылабыз, кадамдарыбыз кандай болорун аныктап алуу. Дүйнөдө өзгөчө постсоветтик аймакта мамлекет башчыларынын жеке мамилелери өзгөчө мааниге ээ. Ар бирөө өзүнүн саясий портретин жана өз ара алаканын ыкмаларын түзүп алат деп айтып берди Бешимов. Ал жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүсүз тар чөйрөдө жогорудагы позициялар сүйлөшүүлөрүн жана кийинки формат ошого жараша болоорун айтты. Өмүрбек Бабанов жакында камалат. УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев Германиядан учуп келип, түз эле Баткенге барды. Ташиев эл менен жолукканда эртеңден баштап чоң чиновниктер камакка алынаарын билдирди. Анан буга байланыштуу Фейсбуктагы Кылыч Шанаев аттуу колдонуучу Өмүрбек Бабанов жакында камалаарын жазып чыкты. Бабанов: "Мага жеткен маалымат боюнча Бабанов эң биринчи камалат" деп жазган ал. Аргумент KG. Бишкек шаардык соту ички иштер министринин мурдагы орун басары генерал Курсан Асановго чыккан өкүмдү күчүндө калтырды. Маалыматты жактоочу Икрамидин Айткулов тастыктады. Маалыматка ылайык, Асанов 26 мартка чейин абакта болот. Курсан Асанов жазык кодексинин 245 беренесинин 1 пункту имаратты жана мекемени басып алуу боюнча айыпталып 26 январда кармалган. Жактоочулары соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептеп, Бишкек шаардык сотуна кайрылган болчу. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда Матраимов кылмыштык кирешилерди адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Райымбек Матраимов УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 48 сааттын ичинде сот ага карата тергөө бүткүчөктү баш коргоо чарасын карайт. Эске салсак, Райым Матраимов өткөн жылдын 20 октябрында Бажы тармагында коррупция боюнча айыпталып, УКМК тарабынан кармалган. 1 май райондук соту баш коргоо чарасын тандап, сыртка чыкпоо тууралуу тил кат алган болчу. Кийинчерээк ал мамлекетке келтирилген 2 миллиард сомдук зыянды толтурууга макул болгону айтылган. Анын 1,4 миллиардын акчалай, калган 600 миллион сомуна бир соода борборун 9 баатирин өткөрүп берген. 11 февралда 1 май райондук сотунун судьясы Гүлзат Дыйканбаева Матраимовду коррупцияга күнөөлүү деп таап 260 миң сом айып салган. Анын жана жакын туугандарынын камакка алынган мал мүлкүн ээлерине кайтарып берген. Бул окуядан кийин коомчулук арасында нааразычылык жаралып, митингге чыгышкан. Кийин президент Садыр Жапаров сот Матраимовго бир эпизод боюнча гана чечим чыгарганын жана иш улаанарын айткан. УКМКдагы Райым Матраимов Кытай жаран Айеркен Саймаитинин банктар аркылуу өлкөдөн 700 миллион доллар чыгарып кетишине тиешеси бар жогун аныктоо үчүн тергөө иштери улантылып жатканы боюнча маалымат тараткан. Кыргызстандагы белгилүү алкомагнат, меценат Шаршенбек Абдыкеримов жакында эле чет өлкөлөрдүн биринде бооруна операция жасатып, аталган органын алмаштырды. Бул тууралуу биздин ишенимдүү булактар кабарлады. Шаршенбек Абдыкеримовдун учурда абалы жакшырып, Тавитида бир топ ачылып калганы айтылууда. Мамлекеттеги ири салык төлөгөн ишканалардын ээси болгон Шаки мырзага бекем ден соолук каалайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 18 февралда Баткен облусунда Тажикстан менен чектеш айылдардын тургундары менен жолукту. Жергиликтүү тургундун суроосуна жооп берип жатып, ал кыргыз-тажик чек арасындагы аткезчилик жүк токтотууларын белгиледи. Ар бир жүк каттоодон өтүп, бардык салыктар төлөнүшү керек. УКМКнын аймактык башкармалыгынын башчысы күйүүчү майдын аткезчилиги үчүн жеке өзү жооп берет. Керек болсо ал чек арада түнөйт, деди Камчыбек Ташиев. Жолугушуу учурунда Камчыбек Ташиевдин башы айланды. Ал отургучка олтуруп суроолорго жооп берүүнү улантты. Белгилей кетсек, ал бүгүн Германиядан Кыргызстанга кайтып келип, ал жака жүрөгүнө операция жасалды.
Президент Жапаров жездеси Текебаевди 7-кабатка кеңешчи кылып алса ызы-чуу түшпөгүлө. Мындай пикирин Facebooктун колдонуучусу Эрнис Нурдин билдирди. Текебаев менен Али Токтакунов жолукса, митингди Текебаев уюштурмак беле. Акаев качкандан бери саясий оюнчулар Өмүрбек Чиркешовичтин үйүнө күндөп-түндөп барып, мен не болом, тигилер не болот деп төлгө тарттырып келишет. Текебаев да картайды. Баштагыдай саясий дымагы жок. Бири-бирине тукуруп каршылашын аңтарып түшкөн убактысы өттү. Каршылаштары Текебаев деле өздөрү аңтарылып кетишти. Бу киши деле азыр кайнелери Садыр Жапаров менен Сыймык Жапкеевдин төрүндө көк чай урттап, кеп кеңешин айтып олтургусу келет. Ошентип отурайын десе, кайнелерин кошоматчылар ороп, жездеси Текебаевди жакындатпай тээп жатышпайбы? Обу деген менен 30 жылдан бери көлдөн падыша эми чыкты. Текебаев сүйүнгүсү келбесе да, көлдүн кызы Айгүл жеңе сүйүнүп, ичинен кымыңдап турган кербези. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дегендей, президент Жапаров да жездеси Текебаевди 7-кабатка кеңешчи кылып алса ызы-чуу түшпөгүлө. Чиркешовичтей саясий сейсмологдор жаңы келген кайсы бийликке болбосун керек негизи дейт ал. Грузиянын премьер-министри Георгий Гахария, оппозиция лидери, Бириккен улуттук кыймылдын төрагасы Ника Мелиянын камакка алынышы боюнча команда менен пикир келишпестиктерден улам кызматтан кетерин жарыялады. Бул тууралуу Гахария брифинг учурунда билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Тилекке каршы бул темада команда менен бир пикирге келе албагандыктан мен өз ордумдан кетүүнү чечтим, деди ал. Бириккен улуттук кыймыл партиясынын кеңсесинде Гахариянын чечими кубатталды. Коом пресс. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.